сабак. Ары багыла балдар. Азыр кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү сабакта кунт коюп угуу жана тапкычтык силердин жардамчыңар болот. Сабак силер үчүн пайдалуу болот деп үмүттөнөм. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөм. Бул сабактан силер сүйлөмдүн белгилерин үйрөнөсүңөр. Сүйлөм эмне экенин силер 1-класстан бери билесиңер. Сүйлөм сөздөрдөн турат. Эле сабак. Бул сүрөт боюнча сүйлөм түзөлү. Байкасаңар, бактар бүчүр байлап, карлар эрип баштаптыр. Жылдын кайсы мезгили деп ойлойсуңар? Сүйлөм түзүп көргүлөчү. Текшерели. Мен мындай сүйлөм түздүм. Жаз. Бул сүйлөм бир сөздөн турду. Жаз келди. Сүйлөм 2 сөздөн турду. Күн узара баштады. Бул сүйлөм болсо 3 сөздөн турду. Жакында айлана кооздукка бөлөнөт. Ал эми бул сүйлөм бир нече сөздөн турду. Демек, эстеп калгыла. Сүйлөм бир же бир нече сөздөн турат. Бул сүйлөмдүн белгиси болот. Күн балбылдап жанып турган чоң жылдыз. Жерге, берет, жана, күн, жылуулук, жарык. Кандай деп ойлойсуңар? Бул 2 сөз топторунун кайсынысы сүйлөм болот? Ойлондуңарбы? Ооба, биринчиси сүйлөм болот. А эмне үчүн? Себеби мында сөздөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышкан. Экинчиси сүйлөм боло албайт. Андагы сөздөр бири-бири менен байланышкан жок. Эстеп калгыла. Сүйлөмдө сөздөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышат. Бул дагы сүйлөмдүн белгиси болот. Эми экрандагы сүйлөмдөргө көңүл буралы. Жазында кой, эчки, уй, жылкылар. Элдер жерди. Бакчаларга көчөттөрдү. Сүйлөмдөр түшүнүктүү болдубу? Жок, түшүнүксүз. Эмне себептен түшүнүксүз болуп жатат? Себеби айтайын деген ой бүтпөй калды. Ойду бүтүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Тиешелүү сөздөрдү жазып, сүйлөмдөгү ойду бүтүрөбүз. Анда кандай сөздөрдү койсо болот? Ойлоңгула. Бул сөздөрдү коюп көрөлүк. Жазында кой, эчки, уй, жылкылар төлдөшөт. Элдер жерди айдашат. Бакчаларга көчөттөрдү отургузушат. Сүйлөм түшүнүктүү болду. Демек, сүйлөм бүткөн бир ойду билдирет. Бул дагы сүйлөмдүн белгиси болот. Экрандагы бул жазууну көркөм окугула. Окуй алдыңарбы? Албетте,
көркөм окуй албайбыз. Көркөм окуш үчүн сүйлөмдөрдүн чегин ажыратуу керек. Сүйлөмдүн чегин кантип ажыратабыз? Тыныш белгилерди коюу керек. Анда тыныш белгилерин коюп, сүйлөмдөрдүн чегин ажыраткыла. Жазгы жамгыр себелеп жаады. Жааган жаандан жер жагымдуу жашылданды. Жер бети жашыл тукага жамынды. Балдар, эстеп калгыла. Сүйлөм баш тамга менен башталат, аягына тиешелүү тыныш белгилери коюлат. Бул дагы сүйлөмдүн белгиси. Азыр балдар, силер менен жыйынтык чыгаралы. Эсиңден чыгарба. Сүйлөмдүн белгилери төмөнкүлөр. Сүйлөм бир же бир нече сөздөрдөн турат. Сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен мааниси боюнча байланышат. Сүйлөм бүткөн бир ойду билдирет. Сүйлөм баш тамга менен башталат, аягына тийиштүү тыныш белгилери коюлат. Жыйынтык чыгаралы. Сүйлөм ушул белгилери менен сүйлөм боло алат. Демек, сүйлөм деген эмне экен? Сүйлөм деген бул мааниси боюнча бири-бири менен байланышкан бир же бир нече сөздөрдүн тизмегинен туруп, бүткөн бир ойду билдирет. Сүйлөм баш тамга менен башталат, аягына тиешелүү тыныш белгилери коюлат. Эми балдар, силер сүйлөм жөнүндө алган билимдериңерди тапшырма аткарып бышыктасаңар, билимиңер эсиңерде көп калат. Анда бышыктоо үчүн тапшырмаларды аткаралы. Төмөндө берилген сөз топтору менен сүйлөм түзгүлө. Балдар, эстейбиз. Кантип түзөбүз? Сөздөрдү бири-бири менен мааниси боюнча байланыштырабыз. Анда тапшырманы аткарып көргүлө. Аткардыңарбы? Мен мындай аткардым. Жылдыздар түн ичинде жарык шоола чачып турат. Кийинки сөз топтору. Күн жерге жарык жана жылуулук берет. Кийинкисин карайлы балдар. Асман аба ырайынын абалына жараша өзгөрөт. Кийинкиси. Кыргызстан дүйнө жүзүндөгү кооз жерлердин бири. Балдар, бул тапшырмаларды кантип аткардык? Эстегиле. Берилген сөз топторундагы сөздөрдү бири-бири менен мааниси боюнча байланыштырып сүйлөм түздүк. Экинчи тапшырманы көңүл коюп карагыла. Чекиттердин ордуна бул сөздөрдүн кайсынысын коебуз? Койдуңарбы? Туулган жердин топурагы алтын. Жайдын ысык күнүндө өсүмдүктөр сууну көп талап кылат. Адам максатына жетиш үчүн талыкпай эмгектенет. Күндө бир маал өткүн өтөт. Чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөгү айтайын деген ойду бүтүрдүк. Балдар, бул текстти кунт коюп карасаңар, эмнени байкадыңар? Текстте сүйлөмдөрдүн чеги ажыратылган эмес, тыныш белгилери коюлган эмес. Сүйлөмдөрдүн чегин ажыраткыла. Байчечекей эрте жазда кар кете электе гүлдөп чыгат.
сүйлөмдү баштамга менен жазабыз, ой бүттү, чекит коебуз. Ошондуктан ал алгачкы кар астындагы гүл деп аталат. Баштамга менен башталат, ой бүттү, чекит коюлат. Үчүнчү сүйлөм. Байчечекей тоо этектеринде, дөңсөөлөрдө өсөт. Баштамга менен жазабыз, ой бүттү, чекит коебуз. Төртүнчү сүйлөм. Гүлдөрдүн түсү ар түрдүү. Баштамга менен башталат, чекит коюлат. Акыркы сүйлөм. Жалбырагы ичке болот. Баштамга менен жазабыз, чекит коебуз. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабактан эмнени билдиңер? Сүйлөм бир же бир нече сөздөн турат. Сүйлөмдө сөздөр мааниси боюнча байланышат. Сүйлөм бүткөн бир ойду билгизет. Сүйлөмдө биринчи сөз баштамга менен жазылат. Сүйлөмдүн аягына тиешелүү тыныш белгиси коюлат. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жеткиликтүү жана пайдалуу болду деп ойлойм. Алган билимиңерди жашоодо колдоносуңар деп ишенем. Эмгектенсең күнү түн, элиңдин өчпөс күнүсүң. Балдар, талыкпай эмгектенгиле, элибиздин өчпөс күнү болгула. Сабак үчүн рахмат, сак саламатта болгула.